урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу биздин ат баш эли. Акыркы күндөрү мына көрүп атасыздар. Тимур Махмудов деген адам өзү Бишкекке туруп алып, ошо ат башыда туура эмес маалымат таратып, ат башыда 70 гектар жер листейн компанияга берилип кеттир деп элди дагы бир жолу бөлүнүп жарылууга, урушууга алып келип атат да. Анан ошого биз мынакей айылдан бүгүн байкелер жаштардан келген. Баягы акыркы пандемияга байланыштуу аз эле бала чогулганга туура келди. Анан биз баягы сөзүбүз куру болбош үчүн мынакей документтердин баарын алдырганбыз. Тимур Махмудов мырзага биз мына көрсөтүп коелу, жана элге, ат баш элине, жалпы кыргызстандыктарга. Мынакей менде азыр колумда буйрук турат, ат баш администрациянын буйругу. Бул жанагы 240 га жер, 70 эмес, 240 га жер гана буйрук чыгарылган 27 май 2020 жылдан баштап. Муну биз тиркейбиз интернетке дагы. Андан тышкары мынакей муну да тиркейбиз буйрса. Бул жанагы жер участогуна байланыштуу жана бөлүп берген, официальный орган бөлүп берген, чийип берген кагаз. Мунун ичине мынакей көрүп атасыздар, 70 жалпы аянтчанын ичинен 2-4 гана могу бөлүнүп турган жерлер, 2-4 га жер гана, 240 га жер гана бөлүнүп берилген. Бул мынакей официальный документтер, печаттар менен турат. Мынакей Тимур мырза эркек болсо, ушуларга кайра доказательство бизге алып келсин да, фактыларды. Жок, анан баягы Тимур Махмудов мырзага дагы биз кайрылып кетели. Жалган маалыматтарды таратып, буга чейин да билебиз сизди келип дайыма ошо элдин ынтымагына доо кетирип жүрөсүз да. Анан кайрылуубуз, эгер фактыларыңыз болсо, сиз дагы алып келиңиз ат башыга. Биз сиз менен жеке жолугуп фактыларды коюп бериңиз. Коюп бере албайсызбы анда 3 күн бул жетет деп ойлойбуз сизге бул видео. 3 күнүн ичинде сиз ат баш элинен, жалпы элинен кечирим сурашыңыз керек. Сурабасаңыз биз мыйзамдуу түрдө жалган маалымат тараткандыгыңыз үчүн мыйзамдуу түрдө сиз менен сүйлөшкөнгө биз кадамдарды таштайбыз. Анан мынакей азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына президентибиз дагы жумуш орундарын түзүү боюнча бизнесмендерге тийишпегиле жумуш орундары түзүлсүн деп атат. Анан пандемияга байланыштуу дагы көрүп атасыздар, элде акча жок, кыйын учурда турабыз. Анан бут тоспоңуз. Тимур мырза, сизге бул баягы кайрылуубуз да. Азыр бизге жумуш орундары керек. Бул жерде мынакей бойный, көптөгөн бизге керектүү нерселер салынган да бул жерге. Анан баягы биз ортодо туруп буга чыдап отуруп бере албайбыз. Сиз кечирим сураңыз. Же жана көтөрүп жүргөн юбкаңызды өзүңүз кийиңиз да. Анан сизди эгер келем десеңиз, ат баштан да күтөбүз. Мынакей аркабызда байкелер жаштар турат. Сиз менен жолугуп мыйзамдуу түрдө эле фактылар менен сүйлөшөлү деп чечтик да бизчи. Анан куру маалымат таратып, жалган маалымат таратканыңызды токтотуңуз. Бул сизге баягы сураныч иретинде биринчиси. Анан урматтуу ат башлыктар, ушундай баягы жалган маалымат тараткан ушундай активист чалыштарга ишенбесеңиздер деп суранып кетет элек. Себеби мына баса белгилеп айта кетчү нерсе, ооба туура буга чейин баягы Кытайлар салат экен деп ызы чолгонбуз, бирок азыр биз мына документтер колубузда турбайбы, баарын тактап, ушу ат башта жашап аткан жаран катары баарын тактадык. Мына жигиттер болуп, бул жерде эч кандай Кытайдагы башка улуттун эч кандай өкүлү жок. Бул жерде тек гана ушу жергиликтүү, ушу ат баштан чыккан бизнесмен чыккан уулдарыбыз салып берип атат, жумуш орун түзөлү деп атат. Анан биз чакырып кетет элек да, ушу жалпы элди жана ат баштыктарды жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Мынакей биз ушу кагаздардын баарын факт түрүндө алып алып, анан сиздерге айтып жатабыз. Бул оорудан эртерээк айыгып, сиздер менен жакшылыктарда жүз көрүшөлү. Дагы айта кетчү жагдай, мынакей чукулда эле биз ушу ыктыярчы штаб түзүлүп, ушу ат баштан чыккан байкелер, Бишкектеги ат баштагы жаштар жалпы ушу дары дармек элге жетпей атканда ушу Бишкектен алдырып, элибиз камсыз болсун деп аракет кылып жүрсөк, ушу Тимур Махмудов тарабынан да бут тозуулар болуп, ушундай бизге жалпы жаштарга бут тозуулар болуп атат да. Ошону дагы биз суранып кетебиз. Ушундай жалган маалыматтарга ишенип, биздин ушу ат башы эли жаштары кылып аткан жакшы иштерге бут тозбоңуздар деп чакырып кетебиз. Анан ат башы элин ушу жалган маалыматтарга ишенбеңиздер, такталган маалыматтарга гана ишениңиздер деп биз сиздерден суранып. Менин кайрылуум ушул Тимур Махмудовго лично. Тимур Махмудов, сен могу эл өзү араң мондай кыйын кырдаалда турган маалда чагымчылдык кылып элди бөлгөнүңдү токтот.
келип алып тигиндей анан мындай деп дайым эле асылган уңушак болуп атат да. Азыр балдардын баары, элдин баары жумуш жок, кыйын кырдаалда турса сен келип алып чагымчылдык кылып элди экиге бөлгөн, уруштуруп чабыштырган аракетин жасап атасың да. Могул кылганың туура эмес. Кел дагы могул ат башы элине, могул жаштарга, элдиге жооп бергин. Тимур Махмудов, сен ушундай оор акыбалда элдер ооруп, канчалаган ушу биздин кыргызстандыктар канчалаган кыйынчылыктарды өткөрүп атат башынан. Сен ошол экиге түшүнүп атасыңбы? Сен ошого түшүнгөн да жоксуң сен. Сен ушул жерде ат башылыктарга ар кандай сөздөрүңдү айтып, чагымчылык алып барып, жер сатылып кетти, минтип кетти, тигинтип кетти деген ар кандай чагым нерселердин баарын кое берип атасың интернеттен. Анын баарын биз көрүп, угуп, билип турабыз. Биз биякта ат башы жаштары, ат башы ушул жерде ат башы үчүн күйгөн айкелерибиз бар, инелерибиз бар. Мунун баары тиги бир жерде туруп алып эле эшек такалап жүргөн жок. Биз да көзөмөлдөп атабыз. Сенсиз деле күйүп, сенсиз деле өзүбүз деле коргоп алабыз ат башыбызды. Сен биз үчүн күйбөй эле кой. Дагы биздин агаларыбызга ат башы элине асылганыңды токтоткунуң, элди экиге бөлгөнүңдү токтоткунуң. Бизде биякта азыр ушул пандемия учурунда канчалаган биз кыйынчылыктар көрүп, ушул жерде канчалаган агаларыбыз, канчалаган эжелерибиз, канчалаган карындаш, эли журтубуздарыбыз ооруп жатат ушул жердечи. Сен мындай чагымчыл иштериңди баарын токтотуп, ат башы элинен кечирим сурагының мисалы мондай эле айтайын. Биякта жумушсуздукту жоюу, канчалаган мигранттарыбыз ушул мекенибизге кайтып келип атат. Сен жумуш таап бересиңби бизге? Ар кайсы нерсени сүйлөп, улам бир чагымчылдык иштерди алып чыгып, бир болбогон кагаздарын алып чыгып алып эле элди немеге алып келип атасың да, мындай айтканда экиге бөлүүгө. Мындайыңды токтоткунуң. Сага эскертүү беребиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум ат башылыктар. Могул акыркы учурда социалдык тармактарда болуп жаткан Тимур Махмудовдун кылып аткан иштерине биз дагы ат башы жаштары карап тура алган жокпуз. Бизге өндүрүш керек. Мамлекетибиздин кандай абалда экенин баарыбыз жакшы билебиз. Анан жана Тимур Махмудовду ээрчип аткан ат башылык байке эжелерге дагы айтат элек. Биз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз эле ушуга чейин коргоп келгенбиз. Бизге жанагындай чагымчылдардын эч кандай кереги жок. Бизге ынтымак керек. Анан ушундай оор кырдаалда ар кимди ээрчип, жанагындай жаман сөздөрдү бири-бирибизге жазып, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутуп, мындай оор учурда бири-бирибизге жакшы сөздөрдү айтып, жакшы колдоолорду кылалы. Анан Тимур Махмудов, эркек болсоң, жана кагаздарыңды алып кел. Келип бизге далилдеп бер. Далилдеп бере албасаң, ат башы элинен кечирим